Hayır. Aynen öyle. Kötüme cöpürü de var diyeceğim. O bir kötüme cöpürü de. Şapalaklar pistene, çok da pistene iyi olur. Tak, indirir, tak, yüzün tak, tak, burada niye olduğunu tak, burada takın. Aklıma büyük tuttular. Не обязательно какие-то полный сектор. Я впереди. Ты вперед садись. Так. Мастарбы Кыргыз Республикасынын так. Иши кылса башкы прокуратура деген жазуу отсутствует. Неге айтып атам? Эч жерде жазуулар жок экен. Ичине кирип тартайын десем болбойт дейт. Салмактарбы Facebook көрүүчүлөр. Азыр бул жерге келип арыз таштап койдум. Кече өзүңүздөр билесиздер. Шайлоо жокко чыкты. Ушу нерсе ушу чечимди кабыл алган. Саясий чечимди кабыл алган бийлик башында тургандарга чоң ыраазычылык билдиребиз. БШКга ыраазычылык, президент Садыр Жапаровго ыраазычылык, элдин үнүн угуп, мына көпөстөрдү, элдерди сатып алып жашоо кылдырбай, мына буларды айрыкча мына Ош менен Бишкек шаарындагы шайлоону жокко чыгарган үчүн. Эми алдыда кайра шайлоо болот. Бирок баягы эле Мамайдын көрүү деген сөз бар го Кыргызда. Кайра эле шайлоо болсо, кайра эле ошо көпөстөр катышы мүмкүн экен да. Мен ошону алдын ала бөгөт коюш максатта мына генеральный прокуратурага келип арыз жазып койдум. Ошо шайлоого жооптулар, ошо шайлоону ушундай ыплас өткөзгөндөр жана элдин бюджетинен акча кетип атат да бул жерде. Элдин акчасы. Ошону кетишине себепкер болгондорду бардыгына юридикалык баа берип, кылмыш болсо, ошо кылмыш боюнча иш козголсун деп. Эми урматтуу эл ойлоп атабыз да. Бул шайлоону жокко чыгарды, кайра башынан болот деп. Кайра башынан болуп атат. Бул рахмат. Бирок кече канчалаган мамлекеттин акчасы кетти. Мамлекеттин акчасы деген түшүнүк жок. Элдин акчасы ал. Элдин баягы салыктан чогулган элдин акчалары бар, камоктон 1000 сом, таксисттер патент төлөгөн, ошондон чогулган акчага эми кайра шайлоо өтөт. Түшүндүңүзбү? Бул кечеги шайлоону иплас өткөзүп, ошонун айынан бузулду го, ошолор жоопту. Демек ошолор жоопко тартылыш керек. Азыр мына генеральный прокуратурага келип, же жазуусу жок экен. Урматтуу генеральный прокурор, эмне силер эмне жашынып отурасыңарбы? Же авторитетсиңер ушунчалык эле силердин айылдан келгендер кантип табат мына силерди? Мына бир особнякка окшош эле жер экен. Жазып койгула да, же бул жерге да алып келип мен кагаз менен жазып кетейинби эми? Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы дареги мындай, мына телефонго чалыңыздар деп. Генеральный прокуратура деген жазуу эмнеге жок? Бизге эмес, тура. Сизге кызмат берсиз. Генеральный прокуратура деген эмнеге жазуу жок бул жерде? Бар? Кайерде? Мына бул жерде туруп келиңиз. Койсоңуз. Кана, жүрүңүзчү көрөйлү. Кана окуңузчу. Окусаңыз толук. Генеральный деген сөз отсутствует. Siz kimsiz? Мен жарандык активистмин. Атыңыз ким? Орозбаев Мирлан Кубатбек. Жүрүң завтра төнөт. Кыргыз Республикасынын башкы Муну жерден келип алып дүрбү менен карап көрүшүбүз керекпи? Дегенде жазылып турат да. Ичине кирип тартайын десем, уруксат жок экен. Жок, сиз көрдүңүзгө Бул нерсени иччалап баке эми сиз көрөм десеңиз, неме жазып турат. Могу жерден эле көрүп Сиз бу жерде провокатор болуп берге келип алып, бир нерсе кылам десеңиз, кандай провокация? мен түшүнбөйм. Сиз кимсиз?
Sen kimsin? Siz kimsiz? Ana жазылып турат. Канаке? Вы сами кто? Вы кто? Siz kimsiz? Siz bu жерде иштесеңиз? Подожди, ты как тебя зовут? Мен Анарбек меня зовут. Сіз өзің кімсіз? Вы покажите удостоверение. Удостоверение покажите. Ну, удостоверение покажите. Када? Мына жазып турат. А, сен тигинде? Ana Кыргыз Республикасынын ПР округасы. Башкы деген сөзчү? Эме, жарандар уккула. Мына айлансаңыз өзүңүздү көрсөтпөңүзчү, өзүңүздү. Мына жигит келип алып бул жерде провокация уюштуруп атат. Бул туурабы же туура эмеспи? Мунун эме, мен деле гражданский активистмин, Мына жигит атыңыз ким? Жолу кайталайм. Атыңыз ким? Унутсаңыз, унутуп калсаңыз кайра кайталап коет. Кечиресиз, атыңыз ким? Менин атым Орозбаев Мирлан Кубатбек. Орозбаев ушуга окшогон жарандар провокация кылып мамлекетке азырынай тынчтык келатса, карасаңар эмне кылып атышат. Эмне Бул кылып туурабы же туура эмеспи? Мына эженде көрсөткөнбүз. Мына көрсөткөндөр эмне? Биз 5-октябрда Ошондо деле Азыр Кыргызстанга эмне керек элдер? Тынчтык керекпи же тынчтык эмеспи? Же ушуга окшогон ызычы керекпи? Ойлонгула элдер. Ne oldu Bayker? Gittiniz mi? Canım sog'inba. Muna урматтуу эл, Кыргыз Республикасынын прокуратурасынын жазуусу гана элде таппай атат десем, тетиги кычыктан көрсөтүп койдум. Мына кычыктан келип көрүп кете бергиле деп мына. Эми эл үчүн көрсөтүп кое берейин. Келип туруш жерде окуйт экенбиз. Шыкалап, тешиктен шыкалап деп коет го. Бой узундар гана көрөлөт да. Бой кичинекейлер бул тешик шыкалап эле калат экенбиз. Но иши кылса, bir элементарный bir арыз жазсаң, ушундай bir мүчүлүштөр бар экен. Анан жана креслода отуруп алганда итиркеңер келип, кызырыңар келбей, мына жерге жазып коюлар. 1000 сом, 2000 сомго. Жок десеңиздер, болсо мен колуман келишинче баягы ручка барак менен алып келип фломастер менен жазып кетейин. Жакшы калыңыздар. Паспорт министрлиги жүрөбүз туурабы ошакта? Аягы бияқта тоғатып атканы чем аяққа барып надо тоже Жо эме Facebook'ка кичине түшүндүрмө берип кол. Биз жана келип эметкенде элдер түшүнбөй калды окшойт. Эме байке токтосоңуз. Тиги айтып кол. Мына бүгүн биз моякта силер кайсы конуштун жашоочуларсыңар? Үмүт конуштун жашоочулары келиптир. Бир маселе чечилбей атат. Бир 224 маселе чечилбей. Кечетен бери кыйкырышып жүрөбүз. Салам алейкум. Кечетен бери мына кече айтты эле, заданияны берди эле. Бүгүн кайра дагы эле чечилбейт да маселечи. Кичинекей маселеси байке. Өстөр үчүн тотканда бир жардам берип койсоңор болбойбу? Поддержка керек. В 2 собирать опять всех будем. Уркуев ким? Уркуев силерби? Укуев деген бир коррупционер бар экен. Ошонун колу жок, кууруп атат биякта. Бияк, вице-мэр таныштырып атат. Уркуев транспорт Өзү үчүн салбайм. да туурабы? Ушунчалык мыналар ушундай неме кылып аткандан кийин эми жардам берип кайрачы карапайым эл өзү. Жана ким жана катын? Сүйлөштүк го байке. Заводил. Берген жоксуз туурабы? Бияк явдаган жерде. Уктук, мен чечилбейт Руслан байке. Не проблема болду? Ну, вчера мэр айтып чечилет, тигинтикиле деп. 224 маршрутка. Кече Укуевка барса, айтсаңыз байке, эмне болду Укуевка барганда? Байке, вы говорили, Я. да, что... Байке айтсаңыз, Укуевка бардыңыз сиз. Как стабильно. Бияк туксаңыз, кече отурсаңыз, бияк тугалы. Байке. Укуевка бардыңыз. Сиздер түшүнсөңүз мен мэр айткан турбайбы, вопрос чечип кетти депчи. Анан кийин мен деле кече встреча болуп атканын билгенбизмин биякчы мэрияда. Анан кабинетте отурсам, анан кийин кыздар чалып калды. Ушундай мэрге кирсемерге кирдик. 224 тиги үмүткө кирсин деп айтты. Укуев задание берди деп. Анан кириңиз кабинетине, вопрос чечилди, бирликче калам турбай деди. Хорошо, анда бул андай чечим болсо анда берейин деди. Укуевка кабинетине кирсем, чалсам жолуктур койду. Жомдур сол күндөрүндө тудашпайчы биздин жер хан сезип койду өзүчү. Тоже руководитель не так поступать. Келтат салды. Ошондой болду кечирөмө. Кабинетке Всё, азыр кирип эле печать койдургула да болду, маселени чечкиле де.
там чего поискали. Давайте эшик мындайда алып чыкпады. Институттан өзү совсем чектен чыгып кетти. Вообще Укуевду жумуштан алыш керек. Мындай кызматкердичи жумуштан алыш керек. Шапкасын сурап атабы? Минсельхоздон бирок бул жумушту таштаган жокмун мен элдин көйгөйүнчө. Айла кеткенде булар мени чакырышты да. Официальный совет. Я официальный советник mi? Общественный. Айла кеткенде анан булар бияка чакырды да меничи. Жо маселе чечилбей, Укуев дегениме кууратып бүттү да булчу. Ал коррупционер тура, явный эле коррупционер. Ушул маселени коюш керек. Спокойно для себя. Кечиресиз, атыңыз ким? Руслан байке. Мындай ушул маселени чечип, акыры вице-мэр Укуевду жумуштан кетириш керек. Мындай коррупционерлерди, мына силерди кайра саботаж кылып, силерди подстава кылып атат. Жо, менин жумушум ошондо. Бул эме